Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı жалпы мұсылмандар. Мына біз азыр Таштақ жергесіндегі мұсылман құлажы мечітінде тұрабыз. Бұл кадимкидей элибиздин көпчүлүгү жашап чоңойгон кыштак жери. Бұл мечітте көптөгөн кайрымдуулук иштер болгон. Бұл мечітте көптөгөн жетим, мискин адамдардын көңүлүн биз алганбыз, аларга далай жолу башын сылап жардам бергенбиз. Мына бүгүн да бир айта турган чоң бир жаңылык, урматтуу туугандар. Бүткүл аламдарды жараткан Алла Таала райымдуу жана мээримдүү. Ал кыямат күндүн эгеси. Биз Алла Таалага гана ибадат кылабыз, Аллахтан гана жардам сурайбыз. İnsaniyat бұл дүйнөдөн өткөндөн кийин анын артынан 3 гана нерсе калат. Калган нерсе бардыгы токтойт, амалдар. Алардын бири ошо балага берген ислами тарбия. Бири өзү кылган салих амалдар. Ошондой эле үчүнчүсү садакатул жария. Жакында мен динимин өмүрлүк адал жуптусу, ошондой эле 5 жашар кызы кырсык болуп бул дүйнөдөн кайтты. Исламды түшүнгөн, Алла Тааланын ыраазылыгын алган инсан болгондуктан сообу ушул өтүп кеткен өмүрлүк жарыма, кызыма тийип турсун деп, мына ушул мечитке момундай кылып, сонун кылып жайнамаз салып берди. Бұл жайнамаз жөнөкөй жайнамаз эмес. Ушул жерге келип канчалаган эл намаз окуган сайын ошол инсандарга соогу жетип, кабырлары нурга бөлөнүп, урухтары шат болуп турат. Урматтуу мусулмандар, биз бул дүйнөгө дагы, ахиретке дагы пайдалуу болойлук. Эл көрсүн деп, эл эмне дейт деп, кандайдыр бир бидаат иштер менен өзүбүздү дагы түйшүккө, өткөн инсандарды дагы түйшүккө салбайлы. Караңыздар, кандай рахат. Бунун ар бир сообу. Ушунга канча адам келип жума намаз окуса, канча адам келип 5 убакыт намаз окуса, ошонун сообу өткөн инсандардын кабырын нурга бөлөп турат. Өткөн келинибиздин, өткөн периштедей болгон жаш наристебиздин уруху дайым шат болсун. Эмне үчүн деген суроо адам инсаниятта өтө көп болот. Бирок бул тагдыр болгондуктан биз тагдырга баш ийип, эч кандай ашша сөз айтпай, сабыр кылуунун гана үстүндө болобуз. Аллахым өткөндөрдүн урухтарын шат кылсын, артында калгандардын баарын Алла Таалам сабыр берсин. Эң негизгиси ортодо ынтымак, биримдик, урмат, сый болсун. Мына ушуну жакшы үмүт менен алыскы жерлерден алып келип салып берген инимин иштеринде ийгилик, калган балдары менен мындан ары ынтымак, биримдикте жашашты Аллахым насип этсин. Урматтуу жалпы мусулмандар, калайык калк, эл журт, тууган урук, кырсыктан алыс болуңуздар, жамандыктан алыс болуңуздар. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынччылык, ишиңизде ийгилик болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.